Президент Касым-Жомарт Токаев расмий иш сапар менен Түркмөнстанга келди. Мамлекет башчысын Ашхабад аэропортунан Түркмөн калк маслихатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедов тосуп алды. Президент Казакстан Түркмөн кызматташтыгы достук, коңшулук жана өз ара колдоо духунда динамикалуу өнүгүп жатканын баса белгилеп, Түркмөнстанга расмий визиттин максаты эки өлкөнүн стратегиялык өнүктүштүгүн жаңы деңгээлге чыгаруу экенин кошумчалады. Ошондой эле Касым-Жомарт Токаев жана Гурбангулы Бердимухамедов Ашхабадда Абайдын эстелигин салтанаттуу түрдө ачышты. Ол теңдессиз тундулары Ал теңдешсиз жаратуулары менен чексиз баалуулуктарды даңазалган, элди мекенчилдикке, изденүүчүлүккө, эмгекчилдикке тарбиялады, жакшылыкка жана даанышмандыкка үндөдү. Ашхабадда Абайдын эстелигинин ачылышы боордуштугубузду бекемдеген уникалдуу демилге. ашылуы бауырластыгыбызды нығайта түсетін бірегей бастама. Өз кезегинде Астанада да быйыл улуу Мактумкули Фрагинин эстелиги тургузулган. Түркмөн ойчулунун чыгармачылыгы бардык түрк элдерине мүнөздүү экенин Казакстандын президенти баса белгиледи. Касым-Жомарт Токаев ошондой эле аны Мактумкули Фрагинин 300 жылдыгына карата мааракелик медали менен сыйлаганына ыраазычылык билдирди. Аса құрмет. Шын мәнінде Абай мен Мактумкулу еңбектері Абай менен Мактумкулинин чыгармалары бүткүл түрк дүйнөсүнүн баалуу байлыгы. Биздин жалпы милдетибиз аны сактап калуу жана кийинки муундарга өткөрүп берүү. Эки улуу акындын поэзиясындагы үзгүлтүксүздүктүн мисалдары көп. Биздин элдерди бирдиктүү тамырлар, жалпы тарых, окшош тил жана маданият байланыштырып турат. Ушул туруктуу негизде биз бекем жана гармониялуу мамиле түздүк. Ал азыр стратегиялык өнүктүштүктүн духунда акырындык менен өнүгүп жатат. қазір бұл байланыс стратегиялық серіктестік рухында дамып келе жатыр. Касым-Жомарт Токаев ошондой эле Түркмөнстандын эгемендүүлүк монументине гүл чамбар койду. Ал эми Казакстандын президентин Огузхан ордусу комплексинде салтанаттуу тосуп алышты. Бул жерде Касым-Жомарт Токаев менен Сердар Бердимухамедов тар форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Мамлекет башчысы жогорку деңгээлдеги туруктуу жолугушууларга өзгөчө маани берерин. Алар кызматташтыкты кеңейтүүгө негиз болорун баса белгиледи. Касым-Жомарт Токаев Түркмөнстанды республиканын стратегиялык өнүктүшү деп атап, аймактык жана эл аралык коопсуздукту камсыз кылууда бул өлкөнүн кошкон зор салымын жана анын эл аралык аренадагы бейтарап макамын өзгөчө белгиледи. Президент Сердар Бердимухамедов да Түркмөнстандын Казакстан менен өнүктүштүктү жана соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө берилгендигин ырастады. Атап айтканда энергетика, транспорт, соода, айыл чарба, жаңы технологиялар сыяктуу артыкчылыктуу тармактарда.